Samsung компаниясы жаңы Galaxy Z Fold 2 аттуу жаңы смартфонун элге көргөзүү менен алгачкы бүктөлмө телефондун кемчиликтерин оңдоп чыкты. Соңку телефондун экраны көлөмү кичинекей деп сындалып келген мурунку Galaxy Fold'ун экранына караганда 4 сантиметрге чоңураак. Изилдөөчүлөрдүн бир тобу жылдыздар согушу тасмасындагы бир окуяга таасирленип, алар бир нерсени сезе алган электрондук тери ойлоп табышты. Ал сенсорлорду электр өткөргүчкө туташтыруу аркылуу иштейт. Аны роботтордо же протез колдо орунду, температураны, форманы жана текстураны сезген сезимдерди калыбына келтирүү үчүн колдонсо болот. Ал тапта Сингапурда социалдык аралыкты сактоо чараларын киргизүүгө жардам берген учкучу жок дрондорду сыноодон өткөрүүдө. Дрондорду Израилдин Airbotics компаниясы чыгарган. Анын салмагы 10 килограмм. Ал топтошкон элдин артынан түшүп, сүрөткө тартып, полицияга жөнөтөт. Жаңылыгыбыздын соңунда Европалык комиссия Google компаниясынын Fitbit компаниясына ээлик кылып алуусун толук масштабтуу иликтөөгө аларын жарыялады. Бул фитнес трекинг компаниясын сатып алууга тоскоол болушу мүмкүн. Google компаниясына таандык Alphabet компаниясы былтыр $2 миллиард технологиялык фирманы сатып алууга макул болгон.